жердеги таштын түрүнөн жасалган эстеликтер канча жылдан бери былк этпей өз орунда. Эч кандай эстелик койбодук, таштан, бетондон, темирден кылбадык. Жөн гана мен жыгачтан сайып атын жазып койдум. Кабат-кабат кылып күмбөз тургузбайт, баалуу таштын түрүнөн эстелик дагы койбойт. Шарият боюнча 25 жыл акыркы сөөк коюлгандан кийин 25 жылдан кийин колдонууга өтүшүбүз керек. Бул Бишкектин четинде жайгашкан түштүк батыш көрүстөнү. Сөөк коюуга орун калбагандыгына байланыштуу бул жай мындан 3-4 жыл мурун жабылган. Ал эми бул жердеги таштын түрүнөн жасалган эстеликтер канча жылдан бери былк этпей өз орунда. Себеби өлкөдө маркумдун мүрзөсүнө атын жаздырып, сүрөтүн чектирип, эстелик коюп, ал эле эмес сөөк коюлган жердин аймагын мына мынтип темир тосмолор менен тосуп алуу көп кездешет. Башкача айтканда, тирүүсүндө эмес, өлгөндө ашыкча сый көрсөтүү машакаты көптөй. Көрүстөндөргө кабат-кабат болуп түрдүү асыл таштардан коюлган эстеликтер кийин көйгөйгө айланат. Кээ бир жерлерде 3-4 сөөк коюла турчу жерге күмбөз тургузулуп, тегерек чети дагы корулуп алган. Эл эмне дейт, башкалар деле тургузуп жатпайбы деген куру намыс аза күтүп жаткандардын чөнтөгүн кагып, ашыкча чыгымга кептөөдө. Эң негизгиси бул нерсе шариятка жат көрүнүш дейт диний ишмерлер. Эки этаж куруп жүргендер болуп атат. Темир менен тосмолорду куруп атат, баалуу мрамор таштар менен куруп атат. Мунун бардыгы, урматтуу туугандар, ысырапкорчулукка жатат. Шариятыбызда эч кандай ошол коюлган маркумга эки этаж кылып эстелик курган болсоңуз, бир дагы анын сообу маркумга жетпейт. Биз ачык айкын так дааны айта алабыз. Эки этаж үйдөй өзү, территориясы эле баягы ээлеген жери. Анан ал жер иштегенге баягы пайдасын алып келбейт, иштеткенге. Өмүр бою ошо ойдон калып калат. Маркумдарды жерге берүүдө ашыкча чыгымдан баш тартып, мүрзөгө эстелик тургузууну токтотуу зарыл. Президент Садыр Жапаров өз мисалында бардык кыргызстандыктарды эл көрсүнгө жасалган көрүнүштөн алыс болууга чакырды. Ал Ысык Көл облусунда жакындары жерге берилген жерге барып, каза болгон баласына да эстелик тургузбаганын айтып, чоң атасы менен чоң энеси жерге берилген жайды көрсөттү. Дастан. Мен баягы 2019-жылы камакта жатканда көзөтүп кетти. Мына бул жерге дагы эч кандай эстелик койбодук, таштан, бетондон, темирден кылбадык. Жөн гана мен жыгачтан сайып атын жазып койдум элем, жылдарын жазып анан баягы күнгө күйүп аябай эме болуп кеткен экен, ошону жаңылап алып келип сайып коелу. Мөөнөтү өткөн көрүстөндөрдү кайра колдонуу маселесине келгенде мүрзөлөргө коюлган эстеликтер өзүнчө баш ооруга айланууда. Себеби цемент, таш аралаш жасалган эстеликтер 1000 жылга чейин кебелбей тура берет. Уштапта өлкөдө эскирген көрүстөндөрдүн санарбын. Аларды рекультивациялоо иштери эгемендүүлүк алгандан бери жүргөн эмес. Садыр Жапаров Ысык Көлдө Советтер Союзу учурунда мүрзө болуп, кийин айдоо жерге айланган жана үйлөр салынганда аймактарды көрсөттү. Могул жер дагы, ушу жерде дагы илгери мүрзө болгон. Союз мезгилинде мүрзө болгон, тигине тигил кампа болчу, ошо кампанын астында тигине дөң болуп турат, ал жерде деле ошо кичине коруп коюптур. Бирок ошо могу жердин баардыгы илгери мүрзө болду. Кийин эле Союз чачырагандан кийин анан жер айдоо кылып ошо колдоно баштады. Союз чачырагандан Союз мезгилинде эле колдоно баштагандар. А мурда болсо ушул жерде мына мүрзө болгон, мүрзөлөр. Биякка деле ошо бирин экинден андай төө кирпич менен тегереги корулган мүрзөлөр болчу, эч кандай мындай таш менен, анан баягыдай цемент менен, темир менен корулган мүрзө болгон. Уштапта элдин жарымы эстелик коёбуз дешсе, жарымага Караманча каршы. Сокулук районунун Северный айылынын тургундары маркумдун мүрзөсүнө кабат-кабат кылып күмбөз тургузбайт, баалуу таштын түрүнөн эстелик дагы койбойт. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул көрүстөнгө жашырылгандардын туугандары дөңсөө кылып, таш үйүп, белги катары гана мындай тактайчаларды коюп коет. Северный айылында көбүнесе жерге талдан көчүп келгендер жашайт. Алар мурдатан эле көз өткөндөргө эстелик тургузбаарын айтышат. Анын себебин мусулман баласына темир, цемент жана башка материалдар менен эстелик тургузуу маркумга оор болуп, кыйналып калат деп түшүндүрүшөт. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле ушундай бир эки жыгачты коебуз. Анан да бактарын бузактардан коебуз. Өсүп кетти, жакшы болот. Өзүбүздө дагы ушул өзүңүздөр көрүп тургандай. Endi biz bunu üstünü çümböttöp, birdekeleri kurup, monday kılbayız. Mehrap kurup degende kılbayız. Antkeni
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde var. Eğer de bu mürzenin üstüne cangır tise dağı, çöp çıksa dağı, gün tise dağı, şamal tise dağı, bu uşul markum için soğuk болады. Анандағы эстелик тургузуу кымбат жана түйшүктүү иш. Бишкектин тегерек четинде эстелик жана күмбөздөрдү жасоочу бир нече устакана бар. Алардын кызматы түрүнө жараша 500 000 сомго чейин жетет. Ага карабастан колунда бары деле, жогу деле болгон нерсесинин баарын сатып, эстелик салдырып жатканы өкүнүчтүү дейт дин кызматкерлери. Эстелик тургузуу ислам дининде шарт эмес, тескерисинче эстелик же күмбөз тургузуу ысырапкордук катары бааланат. Кооздап каза болгондон кийин ошол кабырдын үстүнө 100 000 деген, 500 000 деген акчаны сарп кылышлык бул эч бир маркумга да, тирүүгө дагы пайдасы жок. Эгерде ошонун пайдасы болгондо бир аз ана мүмкүнчүлүк бар деп туруп ошону илештирсек болот. Эки тарапка тең зыян. Тирүү адамдын акчасы коротулуп атат. Жоктон бар кылып таап атат карыз болсо дагы. А маркумга ошол нерселердин турушу арам. Бара-бара эстелик коюу жоюлат. Мусулмандардын ордосу болгон араб өлкөлөрүндө дагы маркумга эстелик тургузулбайт. Жөн гана таш же тактайга аты жөнүн жазып коюшат. Себеби шариятта акыркы сөөк коюлган күндөн баштап 23 жыл өткөндөн кийин ал жерде колдоно берсе болот деп айтылат. Коомдук ишмер Бейшенбек Абдыразаков эстелик тургузбоого байланыштуу президенттин демилгесин колдоорун айтат. Кыргызда 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп айтылгандай, көрүстөнүн орду кийин башка максатта колдонулушу керек. 50 жылда ошол эстелик жок болуп кеткен да, кирпичтен салган. Топурак кирпич болгон, ал 50 жылда жок болуп кеткен. 50 жылдан кийин эл аны пайдалана берет. Тала багытында шаар саласыңбы, кандай багытта пайдалана бересиң. Жанагы 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген сөз ошондон калган да. Кыргыз ошого кайтышыбыз керек да. Кийин келечекте ушуга барсак Көрүстөндөгү бул көйгөйдү оңой эле жөнгө салууга болот дейт адистер. Суроолорго жооп алуу үчүн болгону шариаттын өзүнө кайрылуу керек. Дүйнөдө мазар болбогон жер жок. Учурда курулуштар турган, дыйканчылыкта колдонулган жерлердин көбү мурун көрүстөн болгон. Аяттарда айтылгандай, сөөк чирип топуракка айлангандан баштап ошол жерди кайра иштеткенге болот. Сөөк коюлган жерлерди кайра пайдалануу маселеси да бар. Ошол коюлган сөөк чирип кумга айлангандан кийин аны кайра иштетүүгө шарият уруксат берет. Ал жерге турак жай куруу болсун, же кайрадан ошол көрүстөн кылып иштетүү болсун, же болбосо бактарак тигүү болсун, баардыгына уруксат берилет. Тилекке каршы азыр ошол кабырлардын, мүрзөлөрдүн үстүнө ошондой күмбөздөрдү куруп алып, бул менчик деп алып, ээлеп алып, анан жүздөгөн жылдар бою эле ал жерди мындай бир бирбей, ушундай бир көйгөйлөрдө жаралып атат. Эстелик тургузуу туура эмес экендигин көпчүлүк жакшы түшүнөт. Болгону элден чыга албай, курунамыздын курмандыгы болушууда. Эми мамлекет башчысы өзү үлгү болуп жаткандан кийин коомчулуктагы бул демилгени колго алса дешет кыргызстандыктар. Мен колдойт элем. Президентибиздин буйругун аткарыш керек, эл деле колдош керек деп ойлойм. Кийин 100 жылдан кийинби, 200 жылдан кийинби ол жер баягы түздөлүп кетиш керек. Айдоо болуп дегендей. Түшүнүү менен ошол жерлерди келечекте максаттуу кайра пайдалануу үчүн баягындай чоң кымбат эстеликтерди коюу өзү туура эмес экендигин биз түшүнүшүбүз керек да. Өтө кооздоп жана кымбат баалуу ушул материалдар менен кооздоп мындай элге деле көп жагы бербейт. Анан жанагындай мрамордон эстелик тургузуу, же болбосо темирден баягы торгоо бул шариятыбызда арам иштерден, тыюу салынган иштерден мен президенттин жарлыгын колдоймун. Мен ойлойм диний кызматкерлердин баардыгы эле бул президенттин жарлыгын эки колдоп колдойт болуш керек, себеп дегенде бул шариятыбызда тыюу салынган күнөө иштерден деп эсептелет. Кыргызстанда көрүстөндөрдүн бирдиктүү дизайны иштелип чыгат. Бул тажрыйба АКШда, Европада кеңири колдонулат. Мындай ыкма кымбат эстеликтерден арылып, элдин баарына түйшүк жаратпаган шарт түзөт. Рекультивация боюнча айта кетсек, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагында рекультивация иштери жүргүзүлбөй жүрөт. Ал эми эски көрүстөндөр көбөйүп кеткен. Муну дагы биз урматтуу президентибиз айткандай эле ошол жерлерди туура колдонуу максатында жана ошондой эле экономдуу колдонуу максатында жасалуучу жумуштар. Эгер биз баардык эле ушул көрүстөндөрдү эстелик катары калтыра берсек, анда өзүнүн убагы келгенде баардык жерлерде ошондой эле эстеликтер пайда болуп күмбөздөргө айланып кетет. Кыргызстандагы сөөк коюлган жерлер кийин кайра иштетүүгө берилбесе, элди турак жай менен камсыз кылуу кыйындап, азык-түлүк маселеси курчушу мүмкүн. Дал ушул себептен тирүүсүндө эмес, өлгөндөн кийин даңазалап ак мрамордон эстелик тургузуп, күмбөз курууну токтотуу зарыл. Себеби канча бир жылдан кийин учурдагы көрүстөндөр кайра иштетилип, үйлөр курулуп, же болбосо жашыл аянтка айланышы керек. Автандил Бактыбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Жума Сереп.